ушул жерге келишимди билет белеңер. Yok, Каяктан yok, билдиңер? yok. Keşten beri bilip kaldık. Кечээ Ошто сүйлөп атканда айттын, э? Куршапта сүйлөп атканда айттын. Эртең Чоңалайга барабыз деп. Мага суроо барбы? Sıra olsa verin. Ушундай сүйлөшөлү. Ушундай сүйлөшөлү. Сурооңар болсо бергиле. Mo аштам айтып аткандай, кийин качан келебиз, кандай болот деп айтып аткандай, кап ушул суроону бербей калыптырмын дебеңиздер. Бергиле сурооңорду. Мен чогулуш болобу бул жерде эл жыйналабы, жыйналбайбы, токтоп, ушул учурашып өтүп кетиши бул менин милдетим. Бул киши менин атам менен чогуу ажыда болгон киши. Атаңды көргөн, атаң өлсө да атаңды көргөн өлбөсүн дегенде, бул киши ыйык жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жеринде Каабатуллада чогуу жүргөн кишилер ушулар, ыйык кишилер болуп калган. Барбы суроо? Жигиттер, жаштар, же суукта суроо чыкпайбы? Проблема сары моголдун проблемасы бирөө эле. Үлүш жер жок. Пенсия жок. Бизге жана 94-жылга чейинки деген мыйзам. Биз ушул сары моголду Кыргызстандын карамагына өткөргөндөн кийин ошол маселе коюлган. Үлүш жок маселеси деген. Андан кийин биз парламентке барбай калдык. Ошол маселе ушул кезге чейин чечиле элек. Буюрса Кыргызстанда бардык адамдардын укугу бирдей болушу үчүн бул маселени биз Алла насип кылса барган жерге барганда чечебиз. Карайбыз, себеп адилеттүүлүк орношуу керек. Силерге жагыныш үчүн эмес, жактырасыңарбы, жактырбайсыңарбы, бирок Кыргызстанда бардык адамдар бирдей мыйзамда жашашат. Ошол. Экинчиси айттым, бул жерде эмне өстүрсө болот деп. Топоз өстүрсө болот деп. Кандай дейсиңер? Топоз чарбасын уюштурса болот бул жерде. Анан дагы бир башка дагы жакшы пландарым бар бул жакта. Мына ушул консерва заводун курууубуз керек дагы. Россиянын аскери менен келишим түзүшүбүз керек дагы. Топоздун, жылкынын консервасын ошол жакка жеткирип тура турган бир ишкана курушубуз керек. Болбосо сары моголдо жаштарды кармап тура албайбыз. Иш жок. Иш жок болсо акча жок. Ошон үчүн биздин көз карашыбыз ал боюнча өзүнчө пландарыбыз бар. Суроо бергиле мага. Суроо бар агай. Саламатсызбы? Ишкесиз агай. Биздин айылга, биздин айылда өзүңүз билесиз. Сиз баштаган Абсамат Масалли иш баш болгон агайлар ошо Тажикстандан Кыргызстанга өткөзгөнгө себепсиздер, сиздер себепчи болгонсуздар. Бизди урушсуз талашсыз жол өткөзүп, мыйзам чегинде. Ошол Тажикстанга өткөндөн берки убакыт 2004-төн берки убакытта биздин агаларыбыз, бизде жашаган, ушул жерде жашаган агаларыбыз пенсия маселеси өтө оор болуп келатат да. Пенсияга чыга албай келатат. Жашы жетип, анча-мынча аталарыбыз пенсия албай өтүп кетишти. Эң өкүнүчтүү, эң кайгылуу жери ушул болду. Канча жыл Союзга мээнет кылышты, эсисерге. Ошол боюнча пенсияга ала албай калышты. Анан бизде жер маселеси бар, ички чек ара маселеси бар. Ушул маселелерди эгер сиз Кудай Эмне буйруп болгон чек ара маселеси? Тажикстан фордо. Тажикстанга өткөндөгү биздин чек ара маселелерибиз бар. Алай району. Ошентип айтты. Алай район ичинде. Ошондой деп айтты. Ошонун ичинде анан ушундай пенсия маселеси, ошол чек ара маселеси, ушул маселелерди сиз Кудай буйруп өтүп калсаңыз, ушуларды карасаңыз, ушуну кандай чечип бересиз? Ушул маселелерди. Мыйзамда кандай болсо ошондой чечебиз. Биринчиден, экинчиден Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жараны пенсия алууга укуктуу. Аны өкмөт милдеттүү түрдө карашы. Мен сиздерге каттуу, ишенимдүү түрдө убада бере алам. Бул маселени мен чечээр жерге жеткенден кийин биринчилерден болуп чечиле турган маселе бул. Бул кыйын маселе эмес. Баарыңыздар каттоодон өткөнсүздөр, кыргыз жарандыгын алгансыздар, кыргыз жарандыгы паспортуңуздар бар, жашаган жериңиздер бар. Айым үчүн пенсия чегерилбейт. Бул деген Үлүш маселеси жок. Аренда, ол да берилген эмес.
başında ayttım da ben sizlerle. Şu yürüyüş meselesi çeçilden emes. Sebep yürüyüş meselesi bari çeçilip bütköndөн kийин sizler bizden Kırgızстанга карап калдыңыздар. Бирок чечилбей турган маселе жок. Баарын артка кайтарыш керек да караш. Бул жерде сугат деле жок. Үй деле баары жайыт. Кайрак деле жок. Туурабы? Баары эле жайыт. Жайыт маселеси бизде мыйзам боюнча мамлекеттин менчиги болуп эсептелинет. Ар бириңиздер өзүңүздөр уюшулуп жайыт комитеттери бар. Ошолор менен биргеликте биздин эрежелерде кандай көрсөтүлсө ошондой чечилиш керек. Дагы суроо. Sizde cahit imkanında. Şunu saçka zakon yol veriyor. Yok. Жайыт сатылбайт. Жайыт мамлекеттин менчиги болуп эсептелинет. Суу, таш, токой кандай мамлекеттин менчиги болсо жайыт дагы ошол. Şu Tacikistan'dan ötürü teritoriyasını bütünlüğü bilemezsiniz. Ne kılır? Ne kılır? Karat. Al, hiç kanday masal emas. Al Kırgız biz ne oldu? Bizde mınandaydı ağaydağı. Bakınlar size düşünürken. Osmanlı'nın yerinde bu ağında birinci ötkende bizim buradaki jetekçiler düşünecek. Oturup kalır. Tacikistan'dan ötkende bu jetekçiler ötüp kalganlar. Oturup kalır. Jet kanday duruktan düşünmen emesli. Yer bölüştü. Oşan nesi önemli. Ne oldu bizim belki ata babalarımız, benim atam, baldardın ataları işletip yürgön suvat yerdi. Gosfond'un yerinde zil zakası. Oşanda yakıp bölüp PPS değil. Oşanda yakıp bölüp bağında hazır emanı olsa rayondan çekiletken kalağanına verip oşanda yol bağında. Oşan yerler ilgili bizim ataları suvat geldi. Suvat yerler borcuna. Al Cer Kodeksinin 8. berinesinin 2. bölümünü karasanız siz mi boluştayız? Benim özüm muhallim demiş. Muhallim bolsanız da bilesiz. Cer meselesi boyunca kim hadis biliyor? Yer var, yok. Aylık Kengeç'in deputatı var mı? Kengeç deputatlarından daha önce. Yok. Tutuyor geçişkin. Ha Gülçegen neye geçti? Bu sefer doğulu dışına geçişti. Ay tanrılayım. Adakamalık emas, dagı bir sürü var da sizge. Mana şol neme boyunca Hadi da cevap versin hazır. Hazır bu kişinin ikna ettiler. Oşol 8. berenesinin 2. Bölügü boyunca karasanızlar oşol hökümetin jerin aylık kengeşin deputatları çeçet dep turат. Aylık kengeşin deputatları karаңыздар, топтолуңуздар да чечиңиздер. Кандай кылып чечесиздер? Канчадан ижарага бересиздер? Кимдерге бересиздер? Эгер мына Сарымоголдун тургундары өзү болду, жетти, мен ижарага бул жерди албайм десе гана башка айылдын тургундары ошол жерди ала алат. А Сарымоголдун эли албай туруп башка айылдын тургундары ала албайт. Ушул мыйзамдын автору дагы Мадана Адакан Мадумар. Эмнеге? Себеп башта ушундай болуп калган. Кедейирээк жашаган айыл өкмөттөрдүн шаардан келишет дагы ошол жерлерди ижарага алып коет. Анан кыркып бөлүп ошол айылдын тургундарына суб арендага берип калат. Ошол суб арендага берүүгө тыюу салган кезинде. Ошону колдонуңуздар. Айылдык кеңештин депутаттарын шайлап атканда аксакалдар айрыкча эжелер ойлоңгула да. Бул баланы шайласа, бул кызды шайласа, камга тааныйбы? Окуйбу? Жер кодексini момундай кылып бир карап чыгабы? Карап чыкса түшүнөбү? Түшүнсө жардам береби? Деп шайлагыла да. Анан өзүбүздүн көчөдөн экен, өзүбүздүн бала экен, демели шайлай бересиңер да. Анан уят кыласыңар адамды. Ал өзүңүздүн көчөңүздөгү балаңыз эки жерде эки канча болот десе, билбейт мурдун чукуп отуруп. Мыйзамды окубайт. Ошондон этият болушубуз керек. Биз тандаганды үйрөнүшүбүз керек. Шайлаганды эмес, тандаганды. Муну айылда деле өзүңүздөр жакшы көрбөйсүздөр. Улам эле сайрап өзүнүн укугун талашкан балдар кыздар болсо керек, туурабы? Сабаттууларды издегиле, туугандар. Жанагы 40-жылдары Исхак Разаков
Ayılına uşuntup kayırılgan eken de. Geligletigi jogorу жактан төмөнгө түшкүлө дагы ушул жерлерди катар кылып көчө кылып айыл кылып алгыла десе түк болбойт да. Неден? Караңгылыктан. Биз түшпөйбүз. Түшсөң пайда эмеспи? Дыйканчылык жасабайсыңбы? Мал чарбасын өстүрбөйсүңбү? Ошол жерге ээ болуп калбайсыңбы? Жок. Жок түшпөйбүз. Көрдүңүздөрбү киносунда дагы бар ушул. Егер biz özümüz düşünmesek, düşüngөн kişilerden aytkanын жасашыбыз керек. Biz bilbesek, aksakallarga kayırılışыбыз керек. Ecelerge kayırılışыбыз керек. Kantсек болот, apa, ata der. Kандай дейсиңер? Özümüz bilbeybiz. Bilgenin sözünü ukpaybiz. Aytkanды kılбайбыз. Моминтип арызданып отурабыз. Hem Kuday saktasın. Kudayga şükür. Bardык нерсеге Onday bir özünün vakti saati gelgende çeçilet eken, mümkün uşul 16 yıldan beri çeçilmeye gelen mesele 21. yılı çeçeviz degen bir peşenege oşonday yazılsa gerek. Allah oşol günde nasip etsin. Ağay aytınız. Benim aytayın degen Buna Alay rayonu boyunca Natalya'nın sanı boyunca en köp biz Halktın sanı. Halkın sanı boyunca. Şol sebepte maşul man Tarık Moğolga man Ayıl Bank bu, C kampanyon bu, adeni bir çünkü kampanya açılmayı. Bana elderge bana kampanyam işte statüde askın oldu joyt işte. Bunda Garotka bargan adam bararlar, Büyükçe'ye bargan, Oşko var, akçalar bayır gitav. Bir, ikincide bana posta meselesi boyunca bize bana balavuz işte akçanı belet pensiyenlilerge. Keletler jetbeyt bu. Bir günde tarkatatta ertesi varasın pul tügep kalma. Bu puldu bölgende tolgalı bölüş gerek. Ciğer şunda öyle 10 günün aralığında, 15 günün aralığında yeter yetmez pul meneleri vere. Şu kandan şu geçildi zaman. Buna pensiye hazır kaça alıp bitelim yerden. Pensiya kaçan baştaldı uşunday mesele, problemi. 2010 yılga çeyin bul mesele bolgon emes. Bizde bol öyle gider. Yok 10 yılga çeyin bolgon emes bu mesele. Men hökümet başçısının orunbasarı katarında her bir rayondu tekşerçiyim. Vice-premier oldu gün gününe gelip durçu pensiya. Bizde kelet şol jetbeyt de. Yemi jetpegenin karakterimiz. Oşol jetkilik tüy darajada geliş gerek. Anı orta joldan kanday kılar? Aljaktan toluk gelek. Bul ayıldıkın 10 gün, jogorku ayıldıkın 10 gün karmap, oşonu bayakı aylandırıp yürüyüşer. Hazır üstek pul, veriş üstek pul alış degen Kırgız'da moda. 10 günge bere koyup, 15 günge bere koyup, oşonu aylandırışlar. Emniyelikten, tartiptin joktuğuna. Mıyzandın attarılışım gözümünde albagandıktan. Sizler talapты kattı koyboğandıktan. Biz gelsek emni de para tavız, prezidentlik emni de para alırız. İman, mıyzan, tartip de para tavız. Üç ele mesele. Men ulak çaptıran de parattan jokman. Men konsert koyup berem de parattan jokman. Men pensiyanарды götürem de parattan jokman. Hanım bari жалган. Mına Sooronbay'da ötkönde 17. yılı duu götürdüler. Kol çaba verip kol doza vurdu. Pensiyanарды 11.000'den kılıp verem dese. Ne oldu? Жалган. Bravo. Emnegedir ertesi günü bilip kalağız da biz. Şol günü kol çaba veririz. Hazırda gettir o da sarılar gül çöğür. Kol çağap gelişin. Anan aytan. El jakşı eken. El bizden razı eken. Mesele çok eken de. Mına uşunda gelgende aytışınız var. Biz özü Kırgız eli kızı geliyoruz da. Ömrü üstü görmegen, ömrü üstü ürün ukpagan adamların arkasından çul kaybederiz. Ha gelip, süйлöşüp, momunda kılıp sizler bilen tanışıp ketken bolsa, anın köp böyle kızıkçılığı çok rahat da. Ha, doğru. Öyle var kim garip. Körmegen adamın barkı iyirek bolup da. Bizde emez. Şonun için men dele toktobayla ötüp keteyin dedim öyle. Yo sizge rahmat yani kelgen tane kelgen satarsın. Atam bilenle uçuraşıp koyayım da, şu kişini bir kucaklasam, atam da kucaktaganday bolom bu der. Ağrı verir kundur. Tabarık bolup kaldı bu kişiler. Şunday. Var mı soru? Ne? Bunayım, kızıp başlalar.
geldiğiniz için çok kuvvetli. Geldiğinizde rahmet. Kendinizi soğuk alan. Aynen. Aslında gerçekten işinizde ağzol alan. Aynen. Sizin üçünüzde Allah Teala yol verir. Türk olun Şunu batarya bileliği. Yok, Cenab-ı Sıra var mı? Cenakı sıra bir yak şimdi biraz daha kalmasın. Bizim ayında 300'den aşığı. Даже 400'e жақын бала Россиядан жұмыстап жүр. Неге? Ошол балдардын бул жака которуусу, бул жактагы ата-энелердин алуусу кыйын болуп калды да. Ошол нерсе менен кечээде Республика банк менен келди. Биз андай ача албайбыз. Биз ага эмебиз жетпейт, канча миллиард дейбиз, миллион дейбиз. Ошондой акчалар керек да. Ушул эгер сиз жетип калсаңыз, чечүүчү жерге жетсеңиз, ошону карап чечип берсеңиз, айыл, эрте чоң айыл. Бул жагынан мына көрүп жатасыз, базар бар бизде айылдачы. Бул жагынан 5 айыл, бул жагынан 2 айыл керек, 3 айыл керек. 3 ayıl geldi. Ошондо 8 айыл ушул жерге келет да, жумасына бир жолу жок деген. Болбосо мурда постоянно келип иштеп турат. Ушул банк маселесине карап чечип берсеңиз. Жарайт. Жарайт жигиттер. Yine yaşı orla öyle öğretip de yaşlar cumhursuz, anasız. Жалпы bir programmanızı bir kısaça olsa, kaysi yol olmuş Kırgızistan'da aldıra. Жылдырасыз, kaysi öndürüşler dedi. Kırgızistan'a bir iri karacak işe turgan bir kaysi bir yol var. Атын Ne ким? kirek? Rusul'da. Канчага чыктың? 25 geç. Балам, телефон иштетесиңби? İşte de. WhatsApp, Wi-Fi деген эмнелер барбы? Var. Ошону басасың. Yok siz Bozul'dan bir bunday bir. Ошол жерде дагы Men vakti göre olam ol. Жалпы elge. Kaysi yoluna Kırgızistan'da aldıra bilirse olur degen sürü var da var bizden geç. Мыйзам, ыйман, тартип деген жол бар. Андан улуу, андан мыкты жол болбойт. Тартипке салабыз, мыйзамдарды иштетебиз, ыйманды бекемдейбиз, баары болот. Адилеттүү бийлик орнойт. Адилеттүү бийлик орносо ошол жерде келип, ошол Москвада, Новосибирск, Красноярскиде жүргөн биздин жигиттерибиздин, кыздарыбыздын жиберген акчасын ала албай, ата-энеси ошол жерде кор болбойт. Пенсиябыз өз убагында келбей атат деп адам арызданбайт. Жаштарга жумуш орун таппай атабыз, жумушсуз калдык деген сураныч өтүнүчтөр болбойт. Себеп мыйзам иштейт. Мыйзам. Дагы бир жолу айтам. Ошону мен айтып атканда азыр ичиңиздерден көпчүлүгүңүздөр ойлонуп атасыңар да. Ушул иштебейт го дегенде. Көрабы? Ишенесиңерби? Var üstüne şu Kırgızistan bir жақсы bir başka memlekette bir önük Баракелде. Башка мамлекеттерде болуп өсүп кетишибиз үчүн биз эл кайдыгер болбошубуз керек. Биз өзүбүз көпчүлүгүбүз кайдыгербиз. Мына ушул 8 айылда канча шайлоочу бар? Bizde 2001 neresi? 2000ден ашуун болсо канчасы шайлоого барат? 1800 Барабы? 1800 болса бул өтө жогорку көрсөткүч. Ошол 1800 киши барып, бир билек, бир тилек болуш керек. Баягындай бытыранды. Мына эжем бир парчага добуш берет, келини башка парчага добуш берет. Себеп келини эжеме оппозицияда болот. Туурабы? Мына азамат. Жездем менен күйөө баласы биригип коалиция болот. Коалиция болуп, эжеме каршы турган коалиция болот. Бу киши жалгыз калбастык үчүн бир-эки күйөө баласын өз тарапка алат. Жездеме каршы туруш үчүн. Анан 50-50 болуп калганда анан иш жакшы болуп калат. Эже рахмат. Атыңыз ким? Атым Тургунай. Тургунай эже. Мына туура деп баса белгилеп отур. Башкалары болса айтмакта, жок бизде андай жок деп. Ал калп. Ар бириңердин үйүңөрдө коалиция бар. Ушул маселелер чечилиш үчүн эмне болушубуз керек? Бир муштумга түйүлүшүбүз керек. Баштакы бул кишилердин заманындагыдай болуп, атасынын айтканы мыйзам болушу керек. Апасы альтернативдүү жолду айтпаш керек.
Балдардын башын айландырбаш керек. Мамлекет дагы ошондой болушу шарт. Бир чечим кабыл алынды. Ал чоң алайда да, алайкууда да, чаткалда да, алабукада да бирдей иштеш керек. Биз ошондой өлкөнү курабыз деп баратабыз, Кудайга алып. Колубуздан келеби деген суроо керек. Колубуздан 100 жолу кайталап айтам, колубуздан келет. Акылыбыз жетеби? Жетет. Эмне керек? Биринчиден элден, калың элдин ошол 1800 адам барып, 1800 адам бир кишидей добуш берүүсү керек. Чачыратпаш керек. Билгенин да, билбегенин да көтөрө бериш керек эмес. Мына жерде улакчылар турасыңар, улакчабасыңар, Ошо улакты көтөргөн ким болот? Араңарда бир өлө да. Көтөргөндөн кийин барып кимге ашырасыңар? Эң аты мыктысына ашырасыңар. Туурабы? Эмнеге? Анын аты күлүп. Аныкы тезирээк жетет. Каттага биринчи барат ошол. Ошондой тактика менен ойнойсуңар. А эмнеге өкмөт мамлекеттин маселесине келгенде андай тактика кылбайсыңар? Көп жерде айтам. Биз карганы шумкар деп адашабыз. Кандай дейсиң? Качырды тулпар деп алмашабыз. Ал болбойт. Качыр бойдон калат. Карга бойдон калат, ал эч качан шумкар болбойт. Анан өзүбүздөн деген нерсени ташташыбыз керек. Бир кесе шорпого, 1000 сом акчага берилип келген мамлекеттин аркасы ушундай болуп, туңгуюкка барабыз. Адам тандаган үйрөнөт. Мына азыр жолдо базар болуп атат. Бир козу алыш үчүн канча убакыт кетиресиз аба? Bozardan mı? Bozardan mı? Hazır boz alıştı ne kıyım bu fazla çok ketti hazır boz 8-9 gün getirdi bak. Тандаш үчүн канча убакыт кетиресиз? Kendi sahtay vakit aralap pandam karab bulursun. Üçemiz böyle sorağına. Козу тандаганга ушундай убакыт кетирет. Адам тандап атканда андай убакыт кетирет. Неге? Адам тандап атканда көпчүлүк учурда биз ашказан менен тандап коюп атабыз. Айрыкча жигиттер, туурабы? Ким чай берсе ошону карап атабыз да. Айылдык кеңештин депутаттарын тандап атканда караңыздар. Мыктылардын мыктысын тандаңыздар. Мектепте окуткан эжекелер бар, агайлар бар. Бирок алардын койлору, жылкылары азыраак. Алардын чайына карабаңыздар. Акылына карап чайлаган үйрөнөт. Кыргызстандын жетекчисин шайлап атканда дагы. Өзбекстанга барса сүйлөй алабы? Россияга барса өзүнө өзү алып жүрө алабы? Мына ушундай сабаттууларды тандагыла. Жараткан Аллах айткандай, ар бириңиздердин жетекчиңер өзүңүздөрдөн. Биз кандай болсок, жетекчибиз ошондой болот. Анан жанагы жигитке айтам мен дагы. Үйгө барып, кызсык отуруп, телефонду басасың. Ошол жерде Мадумаровдун сүйлөгөндөрүн карасаң, тышкы экономика, ички саясат, тышкы саясат, чек ара маселеси, социалдык, маданий, бардык айыл чарба маселелерин менден көп сүйлөгөн киши жок. Жо мен айтайын дегенимчи жана көчмөндөр оюну могу жаңы жылдарга эле миллиондор акчаларга шаң шөкөткө эле кетип атпайбы? Ошого бир чоң бир өндүрүш курсак болбойбу деген ушул неужели Ошол көчмөндөр оюндары Кыргызстанга билесизби кандай пайда алып келди? Акча кеткен жок, акча келди. Кантип? Олимпиада өткөргөн мамлекеттер эмне үчүн бири-бири менен талашат? Мен өткөрөм. Атын ким дедиң? Нурсултан. Нурсултан. Билесиңби эмнеге талашышат? Ушундай чоң өлкөлөр талашышат. Мен өткөрөм деп. Билесиңерби? Олимпиада өткөн өлкө укмуштуудай акча иштеп турат. Биз ал жагын билбейбиз да. Көчмөндөр оюндарында өткөндө 100 миллион акча сарптасаң, 500 миллион акча иштеп аласың. Кана эми ошондой бир оюндарды Сары Моголго алып келип өткөргөн болсоң, билесиңби ушул жер канчага бай? Киши келиш керек. Ошол жердин соодасы жүрөт. Ошол жердин тамак ашы өтөт. Ошол жердеги жатаканаларга кишилер келет. 2 жумалап жатат. 500 миллион сом пайда табат.
Анда 25 жашында андай ой жүгүртпө балам. Жок, Бекер эле кетип баратпайбы? Бекер кетпейт. чоңураак бирдемке курсак жакшы болмок дегеним айтпадым. Жакшы болмок. Ошону куралы деп баратабыз да. Ошону сурайын Сен дегем. колдоп койсоң, балам курабыз экөөбүз бирге. Мен сизди башынан баштап эле колдойм. Рахмат. Daha bir soru. Mına bizim hazır hem aksakaldan ayta alsam aytmadı. Kaybın özünü aytışa terkelde. Mına bizde kem var. Kömür. Kömür biliyorum. Kömür var. Şunun biz Tacikistan oğlunda açılıp kalıp bizge nalogu düşpeydi da. Bizge tolka Mısır olan atışet. Nalogu Kırgızistan bolgon meselenin kongsayını atışet da. Biz hazır ay tatasya da gayrıyız da. Şunun meseleleri var. Agay, kaç saatten beresiz? Yeterli. Fizruklar hazır mı odada? Ben sana aytmadım bagay. Tartip mıyzamdı. Oşon içinde vardı. Şuga mizan var mı bizge? Kayra bize kaytarıp alganla bizde de Kırgız'ın jararına Kırgız'ın yeni olup kaldı. Onu yerdeki kömür gedilerdi. Kıtay kazıp başladı. Kıtay kazıp başladı. Sebi Holding деген компания kazıp başladı. Bilesizler mi? Bu aksakallar bilet. Buna oşul kampanya mıyzamsız kazıp başladı. Lisenziya mıyzamsız verilgen gezinde. Öte arzan verilip bitti. Ekinçiden bütün uşul joldun bardığın, uşul kömürdün bardığın Kıtayga taşıp atkan gezinde. Kırgız Respublikasının kem baylıkların mıyzam boyunca kayısıl жерден kem baylık çıksa oşonun salığı oşol ayılga düşüşü gerek. Oşol kalışı gerek. Eğer oşol Sarımogol ayılının aymağında olgan bolsa, andan düşkön salıktın bölügü sizlerge kalış gerek. Kalbay atat emin üçün, bayakı men ayttam mıyzamsızdık. Айыл кеңештин депутаттарынын талап коюп болгондугу. Талап коюш үчүн ошол мыйзамды окуп билбегендиги. Мен сөздү түбүнөн баштадым. Сабаттуу жигиттерди, кыздарды тандагыла, айылдык кеңештин депутаттарын алып баргыла, алар айылдык талашты, кызыкчылыкты талашсын. Мага жазып бересиз. Агай. Мынау маселедер. Биз Кудай кааласа ушул бир күндөрдө келебиз. Boğumda üşüp, talaşıp oturup, kıynalıp oturup süйлөшпөй, kenен kımız içip oturgan günler gelir inşallah. Oşonda oturup alıp, anan keyin çeçeviz uşmasın gözünde. Al gezde, Allah nasip kılsa, men balançık aytam, tükünçük aytam emes, men özüm çeçe turgan mesele oldu. Şurası görme? Ayılgardan jılbay, uşul жерден ketpey turup, vadanı, meseleni çeçip, anan keyin kete turgan günler gelir. Oşol gündü bardığımız, keltirişke hareket kılışımız gerek. Sebep bardıq mesele hareketin arkasında. Daha bir akıtlısı var. Daha akıtlısı var. Yine sıra hocam akıttı. Şimdi vaymagay geçiriz. Buna siz ötközgön mezgilde, şu ayında ötközgön mezgilde, kanday ötközgön siz anlayıyorsunuz. Ayıklarınız hazır söz neresinde. Biz bu Danotko, Çoğalay rayonunda karısak bolboy bile деген mesele var. Sebebi 63 geldi. Bu cağı 156 geldi. Rayon çekmedi. Bizdeki barıp çekiş, falan meselesi çekiş için halk ötüskene kulak, ki oşta tüskene kulak. Üçe kadar. Üçe var. Ya 156 kilometre, bu cağı 63 kilometre. Şimdi kayra karap durup biz bunday meseleyi çekse bunu Olur. Şurada. En doğru mesele... Жақын елге мына ел қиналбайды да. Мен сізге айтып отырмын, болбой тұрған мәселе жоқ. Olur. Сіздер жиналасыздар. Айылдық кеңеш ошондой чечим кабыл алат. Айылдық кеңештин чечими боюнча биз Сарыколот айыл өкмөтү Чоңалай районуна кароо жөнүндө чечимди кабыл алдык. Ал маселени өкмөткө жибересиздер. Өкмөт карайт, токтом чыгарат. Ошону менен административдик чегара Чоңалай районуна карап каласыздар. Бул бир тыйынга турбаган маселе. Билбегендиктен гана ушунда отурасыздар да. Келип айтсаң десең, мына жердеги отургандарды, угуп аткандардын дагы бир 5% түшүнүп атат да, тилекке каршы.
Ошон үчүн түшүнгөн кишилер топтолуңуздар. Ошондой кайрылуу жасаңыздар. Кайрылуу жасаңыздар. Ал маселени чечкен эч кыйынчылыкка турбайт. Ашта бата бериң. Amin. Ekvaya parvarlar. Peygamberimiz salavatlar olsun. Çek. Amin. Ömrünüzü bereket versin. İşiniz mürevet versin. Allah talam diye soluk versin. Yok Hristiyan'ın başlığa şu nasıl kılıp gelip kalsanız. Tüm zaman. Bana şu sizge tağır. Siz Allah'a tağır. Ekvaya parvarlar. Bana şu yerde Hristiyan'a tınçlık ver, amanlık ver, topluluk ver. Ya tüm belas, kömür belastan özün taktı. Ekvaya parvardigar, Hristiyan'ın başlığa bana şunday nasıl buyurup şunday adamlardan nasıl kurtulalım? Жакшылыкта жолугалы. Rahmat deganingizga. Men мага желкеге салым мындай. Эми мындай болот. Карап, ушуну желкеден алдым. Мен эң жакшы көргөн балаңызга, күйөө балаңызга, сизге оппозиция чыкпаш үчүн ошого Açtam samol var. Duvar çay içip gittim açtam.